Assalamu алейкум кыргыз элим. Биз жолго чыктык. Жалал Абад жаштар, оштуктар, жаштар менен бирге. Общий эсепте 138 машина, чоң легковый чоң машина, степ, спринтер болуп 138 болду. Азыр Нокенден дагы бир 10-15 машина кошулуп атат. Биз азыр Нокендебиз. Биз ушу Жалал Абад түштүк тарап Садыр Жапаровду колдоп барып колдогону чыктык. Бизге эски саясатчылар кереги жок. Именно эмелер Бабанов, Өмүрбек Бабанов ал кыргыз эмес. Ал кыргызга эч качан күйбөйт. Ал өз улуту башка, күрк, ошо өзүнүн элине барып президент премьер боло берсин. Ал окшоонор бизге кереги жок. Ал саясаттан кеттим деп жалган айтып ал эч качан кетпейт. Ага кыргыз элинин байлыгы керек. Жанар Акаев, Момбековтерге мандат керек экен, бергилечи ошо экөөнү ызылдатпай. Адыхан Мадымаров каяка бекинип алды, билбейбиз аны. Биз аны колдодук болчу. Бекинип бир жерде отурат, кийин эле чыга калып, мен макул эмесмин деп чыга калышат. Акылдуу болушуп, ушундай да өзүн көрсөтсүн. Биз мына арты продуктуларды бастык болушунча. Артта колонна көрүнбөйт экен да, колонна. Мына продуктуларды полный бастык. Барып бекер тамакта 3-4 машинага продукты басканбыз, барып полный элдерге тамак таратабыз. Ошол жерде жасап. Садыр Жапаровду колдойбуз. Садыр Жапаровду президент кылабыз. Ошол үчүн карап отурбай Жалал Абад, Ош, Баткен кошулгула, баргыла. Чогуу биримдикте Садыр Жапаровду шайлап алайлы. Бабановду кубайлы, аны камайлы. Бабановду каматып гана кутулбасак, ал Бабановдон кутулбайбыз. Ал күрк өз элине барып, өзүнүн жеринде ушу күрктөрдү башкарсын. Кыргыздарга кереги жок андай нерсен. Бүттү. Келгиле Бишкекке, карап отурбагыла. Кыргызстандын келечеги биздин колубузда.